ilimnin kadır barkı. Bilbesең süйлöbө деген маселе да ушул жерден келип чыгат. Бул биздин ислам динди раматылык устазым Чубагажы айткандай, бардык адам сүйлөсө болот менин ордума чыгып алып. Бардык адам чыгып, ондай болгон, мындай болгон деп маселе айтса жарайт. Бирок ошого татыктуу болсо. Микрофонду биз өзгөчөлөнгөн адамдарга бербейбиз. Эгер илими болсо, деңгээли болсо, пожалуйста, бардыгы сүйлөсүн. А бирок илимиң, деңгээлиң жокпу? Анда ошол ахлил илим сүйлөсүн. Илим ээлери, устаздар сүйлөсүн. Тилекке каршы бүгүн биздеги проблема, бир суроо болсо, башка болсо, мындай болсо керек. Жабышкыр устазым айткандай, по-моему деп жооп берет да, кээ бирөөлөр, по-моему мындай болсо керек деп. Бул дин не по-твоему. Бул дин сениңче эмес. Бул дин Аллах ме деген, пайгамбар ме деген. Кур'анда кандай? Ушуга карап жооп беришиң керек. Арабча бир тамга таанып алгандар, башкалар деле кээде көрсөң, бир жерде шейх, башка барсаң микрофон талашат, сөз бербейт. Эми ушул маданиятсыздык уят ушул нерсе. Устаздар бар жерде, аалымдар бар жерде, ошолор ахлил илим сүйлөсүн. Пайгамбар билбеймин деди, пайгамбар айтып койсо болот эле. Жебреилден сураса, бүтүндөй пайгамбарларга ортомчу болгон Аллах Таала менен ортодо элчи болгон Жебреил билбеймин, Аллахтан сурайын дейт. А биздикилерге эле ушу билбеймин деш западлоо да. Билсе билбесе эпте урдуруш керек. Бул илим жаман. Анткени сен бул илимден бир жооп бергенде, шарият суроосуна жооп бергенде, Аллах жана пайгамбардын ордуна кол коёсуң. Аллах жана пайгамбардын ордуна кол коёсуң. Кээде бир ишканада директордун ордуна, башка бир неменин ордуна кол кое албайсың, директор жок, мүдүр жок деп. А бирок Кудай жана пайгамбардын атынан ойлонбой, любой кое берет, апке бияка деп туруп печатты баса берет. По-моему, мындай болсо керек деп. Бул илимсиздик, билбей сүйлөгөндүк. Кудай сактасын, бул тозокко тага турган нерсе. Hazreti Ahmad ibn Hanbal дагы үйлөнөр кезинде халасын бир семьяга, үй бүлөгө жуучу кылып жиберет. Жуучу болуп барган үйдө эки кыз бар экен. Чоң, кичине. Чоңу кара торураак, бир көзү көрүраак кыз болот. Экинчиси ак жымал, ак жүздүү, сулуураак, көзү, эки көзү тең көргөн кыз. Тайжасы келди дагы, "Я имам Ахмад, ол үйдө эки кыз бар экен. Чоңу ушундай сал касяги бар экен. Кара тору, анан түсү да анча эмес, анан бир көзү не үзүрлүү. Ал эми кичинекей, ак жүздүү, сулуу экен. Кимисин аласың десе, Ахмад ибн Хамбал кимисинин акылы толугураак экен дейт. Дегенде жанактай эжеси чоңунун акылы толугураак экен дейт. Десе Ахмад ибн Хамбал аялдык касиет бардыгында бар дейт. А бирок акылдуулук, ыймандуулук, зиректүүлүк бул бардык аялда кезигише бербейт деп, ошол бир көзү үзүрлүү болсо дагы, кара тору болсо дагы чоңуна үйлөнөт.